Жана биринчи бөлүгүн бүтүрүп атып, шамдын алдында биз бир сөзгө келип токтодук эле. Динди реформалоо дегенди. Өмүрбек Тилкешевич шуну динди реформалоо деп айтып кетти. Анан дагы бир өзгөчөлүк. Мен сунуш кылдым ушул мен да сүйлөгүм келет да. Алып баруучусу жок эле кылып, мен деле силер менен тең укуктуу мындай бир маектешпейлиби депчи. Ошон үчүн алып баруучусу жок болот мындан кийин. Ошол жерге келип токтодук эле. Мен ушуну улап койгондон кийин өзүмдүн полномочиямды тапшырам дейбизби? Уруксат берсеңиз мен Кет. Эмне үчүн дин тарыхта динде ар кандай реформаторлор болгон. Модернизация сөзсүз түрдө. Анткени бүгүн iPhone менен iPad'тын заманы, цифрлык технологиялардын заманы. Мына азыр бизде ушул жерде эле 6 камера не деген цифрлык аппараттар мындай курчап турат. Чубак ажыдагын современный молдо. Традициялык кийим кийгени менен галстук байланган костюм чым кийгендерге караганда алда канча бүгүнкү технологиялар алдыга кеткен. Интернетте, Facebook'tan баштап бардык жерде ошол өзүнүн чындыгын, өзүнүн көз карашын интенсивдүү, активдүү таратып келе жатат. Эми реформалар, исламдагы реформалар, модернизацияны мага караганда эми сиздер көп билесиздер, бирок мен акыркы кезде Кыргызстанда дин тармагындагы реформалоолорго токтолуп койгум келет. Мен Кыргызстанда бийлик децентрализация болуш керек. Бир жерге жиналбай бөлүнүп берилиш керек деген принцип менен 10-жылы реформа жасадык. Чачылган бийлик кичинекей деге ханга барбастан, кичинекей кожого барбастан, ал жерде дагы айдан ачык болуш керек. Коррупция ошондо азаят деген принципти койдук. Убактылуу өкмөттөн кийин Бишкекте ошол жаңы дин лидери, кызматкери пайда болду деп уктум. Чынын айтсам, мен Чубак ажы жөнүндө мурун анча билбейт элем. Кандай билбейсиз, экөөңөр жердешсиңер. Жердешпиз, бирок ар кандай куракта болуп, муундун адамы. Эки башка муундун адамы, эки башка тармактын адамы болгон үчүн мен жакшы билбейт элем. Мына ошондо Чубак ажы менеджер, башкаруучу катары, философ катары, диний кызматкер катары биздин асманда күйүп чыккан жаңы жылдыздардан болду. Реформа жасады. Реформасы биз жасаган реформага үндөш болду. Ошон үчүн мен байкадым. Биринчи, Муфтияттын реформасы. Муфтияттын реформасы. Динди башкаруу системасын реформалоону баштады. Ага чейин динди башкаруу мамлекеттик бийлик органдары менен аралашып, коррупциялашкан, ал жерде эмне болуп атканын көз каранды, коррупциялашкандан кийин көз каранды. Ал жерде эмне болуп аткандыгын ошол жерде дин кызматкерлеринен башка эч мусулмандар билбейт эле. Анан коррупция болгон жерде ишеним болбойт да. Анан биринчи ажыга барып келүүдө көп коррупция болгон, ошону айкындыкка алып чыгам деди. Акча нак жиналбасын, банкка келип түшсүн деген норманы киргизди. Мурун ажыга алып барып келүү бул чакан бизнес болуп, туристтик шылуундар группа жыйнап алып барып келип акча иштеп турган. Андай болбойт деп деликатно ажы башчылар динге тиешеси бар адамдар же арабча билген адам болсун деп жана шылуундарды акырын деликатно мындай сый менен мындай четке чыгарып койду. Анан ажынын тизмеси жана партиянын тизмеси түзүлгөндөй эле ажыга бара тургандардын тизмеси жеңичинен түзүлөт эле да. Аяка да барамын деп үстүнөн ашык бергендер болгон. Көтөрүп киргендер. Ошону биз биз айтып атабыз. Азыр биз айтып атабыз. Келечекте партиянын тизмесин партиянын жетекчилиги түзбөш керек. Шуну жерлерге элге бериш керек деп атабыз. Муну Чубак ажы бизден алдан ала кылып, ал тизмени райондордогу мечиттерге, анан ары ушул жамааттарга берди. Квотасын бөлүп берип койду, ар жагын өзүңөр түзгүлө. Албетте кемчилдиктер ал жерде да болот, но бара-бара түзөт. Көрдүң, мен багытын көргөзүп атам.
Ошентип финансы потоктору ачыкка чыкты. Мурун жеңичинен кеткен көмүскө турган акчалардын эсеби башталды. Мына ушундай учурда мамлекет жардам бергендин ордуна диндин авторитети көтөрүлөт эле. Жардам бергендин ордуна куугунтуктоону баштады. Бир-эки бухгалтериялык туура эмес талкуудан улам бир эмес эки муфтияга иш козгоп куугунтук баштады. Бул динди колдоо, диндин авторитетин көтөрүү эмес, басынтуу, анын авторитетин түшүрүү катары мен бааладым, башкалар да ошондой баалады. Мындан шам намазына чейин айтып өттүңүз, ишеним дин үчүн куугунтук жеген, ал үчүн курмандыкка барган кандай карайбыз деп. Мына мен ушул реформатор катары, ошол реформаторлордун тагдыры ар дайым жаман болгон. Саясатта деле, динде делечи. Анан пайгамбарды тааныбай кийин куугунтуктап жоготкондон кийин анан алардын улуулугун, кылган ишинин туура эмес, туура экендигин байкаганда, ошондой эле убагында бийлик тарабынан эмес, балким ошол диний кызматкерлер тарабынан дагы чубак ажынын жасагандары да кош колдоого алынган эмес. Бирок бул ошол замандын талабы экендигин, ансыз болбой тургандыгын мына бүгүн убакыт көргөздү. Мамлекет мойнуна алды, ошол кетирген каталарды биз закон алып, мойнубузга алып, өзүбүз кечирдик. Көп айтат, муфтияттын карызын кечирдик деп. Жок, биз катабызды мойнубузга алдык. Жардам беришибиз керек экен. Диндин авторитетин көтөрүшүбүз керек экен деп, бир эмес эки закон кабыл алып катаны оңдодук. Эгер өз убагында ошонун түшүнүү менен мамиле кылганда, мындай 2 жылдык куугунтуктоо болмок эмес. Чубак ажыны дүйнөлүк диний борборлордо тааныган улуу данышман эл аралык конференцияларга чакырса Кыргызстандан чыгарбай коюп атты. Чыгып барып келгендерди камап коюп атты. Террорист катары. Анан көрдүңүзбү, ошол ар дайым реформаторду убагында адамдар түшүнбөйт. Алар куугунтукка алынат. Ал эми идея үчүн, дин үчүн куугунтукка калуу бул улуу адамдардын жазган.